Ассаламу алейкум мекендештер, силер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүнкү тема Москва шаарынын түнкү жана күндүзгү транспортуна арналмакчы. Тактап айтсак, Москванын метронун кольцосун баардыгыбыз эле билебиз. Ошо метронун кольцосунун үстүнөн айланган автобус кольцосу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, видеону до конца көрүңүздөр. Бул видео сиздерге пайдасын бир күнү болбосо бир күнү берет деген ойдомун. Баштадык. Мына мекендештер, Таганский кольцевой, артта Марсельский. Мен азыр Москванын мындайча айтканда жердин үстүндөгү метросун бир сыйра айланып келем кольцевойун. Кеттик, мына азыр остановкага Б деген автобус келет, ушу Б деген автобус менен кеттик. Красный воротага жетип калдык. Бул транспорт боюнча айта кетсем, бул автобустун номери Б. Обычный эле тройка кетет, кадимки биз колдонуп жүргөн метрого. Ушул эле күндүз эле эмес, бул түнкүсүн да жүрүп турат. Түнкүсүн интервал жарым сааттан. Азыр Сухаревскийге келип калдык. Бүгүн дүйшөмбү болсо дагы негедир пробка жок. Бүгүн биринчи күн болсо да транспорт жакшы, күндүз бат-баттан жүрүп турат. Интервал 6 минуттан күндүз. Бат-баттан Чечилинскке жетесиз. Мына бул Сухаревский метрого келдик. Проспект Миранын башталышы. Биз азыр Смоленский площадь деген остановкага келип калдык. Мына сиздер көрүп аткан жака тарапка бассаңыздар Достоевский метро болот, где-то 1,5 километрден кийин. Бияк жака бассаңыздар Цветной бульвар метро болот. Цветной бульвар метрого 200 метр. Биз туннелге кирип баратабыз. Туннелдин үстү Маяковская метро болот, Маяковская сол жакта. Оң жакта болсо Новослободскийден өттүк, Белорусский болот, Белорусский. Мына мекендештер, биз кетип баратабыз. Бул автобус кольцо 1912-жылы трамвай болчу экен. Андан кийин 1930-жылы троллейбус болуптур. Анан 2016-жылдан баштап каттап калыптыр автобус. Бул автобуска негизи уктаган адамдар көп отурат экен. Конечно, Смоленская площадь, жакшы исторический здание окшойт. Мына парк культуры метро. Бул кольцовойдун узундугу 16 километр экен. Павелецкий вокзалдан айланып кайра Павелецкийге келгени 64 минутта деп көрсөтүп турат. Мына бул жерде Москва-река. Буякта бир сонун эстелик турат. Бул эмне эстелик билбейм. Мына мекендештер, парк Горького деген аябай жакшы, знаменитый парк. Прокат турат, велопрокаттар. Келет экен бияка буюрса. Мына бул жакта Октябрьский метро. Метронун кольцовой кандай болсо, ошо автобустун эле кольцовой. До утра жүрөт бул автобус. До утра мекендештер, до утра. Мына ушинтип ары бери тынбай каттап турат. Апринская метро бул. Ана жакта Серпуховская бар. Бул жагында мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын Москва шаарындагы элчилиги. Бул жерди таппай кетпесем болбойт. Павелецкий метро, кольцевой деген. Бул жак негизи конечный болот. Бияктан кайра дальше Таганскийди көздөй кетет. Биз Таганскийден отурганбыз. Мына Таганская, Краснопресненская линия. Кольцевой болот Таганский. Мына мекендештер, бир круг кылып келдим. Эгерде сиздер Таганскийде жашап, Курскийде иштесеңиздер, анда бул автобус сиздерге өтө ыңгайлуу. Же болбосо Таганскийде жашап, Павелецкийде иштесеңиздер да ыңгайлуу. Мына автобус кетти. Курскийди көздөй. Мына мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Бир күнү болбосо дагы айта кетейин, бир күнү пайдасын берет. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп, видеого баа бергенди унутпаңыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Иштериңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Кайсы жерде жүрбөсүн, аман болуңуздар. Сиздер менен дагы бир жолу Адилет Осмонакунов болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.